Бакай Ата районунда 21 мектеп жайгашып, аларда 1-4 класстарда 4137 жаш жеткинчек билим алып жатат. Аталган мектептерде 2014 жылдын 1-сентябрынан тартып, башталгыч класстардын окуучуларына ысык тамак уюштурулган. Бүгүнкү күндө Бакай Ата районунда Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектеп тамак ашын оптималдаштыруу долбооруна камтылган 12 мектептен сырткары дагы 9 мектепте айыл өкмөттөрүнүн айрыкча ата-энелеринин колдоосу менен ысык тамак берилүүдө. Ушул проект башталгандан баштап эле биз ошолор менен активдүү иштешип баштадык. Алардан биз көп нерсени үйрөндүк десек болот. Анан ушу 14-жылдан баштап, 13-жылдан баштап биринчи алгачкы 3 мектебибиз пилоттуу болуп кирген. Боотер айылында Сатыбеков жана Дүйшөбаев мектеби, анан Бакай Ата айылындагы Ленин атындагы орто мектеп 3 мектебибиз пилоттуу болуп кирген. Анан ушул 3 мектеп пилоттуу болуп киргенден кийин эле ушул алардын тамак ашты жасоонун өзүнүн менюларын технологдор иштеп беришет. Ошо оптималдаштыруу боюнча көп иштерди жасашат да. Анан биз ойлондук да, ушу 3 мектебибиз киргенден кийин 3 мектебибизде ызык тамак берилип баштады дагы, калган нар жакта ошо 18 мектебибиз баягы эле булочка менен калып атат да. Анан ушу мектеп жетекчилери менен сүйлөшүп отуруп, ушу пилотко кирбеген мектептерибизге да ызык тамакты уюштуралы деген пикирге келгенбиз да. Эми азыр акча булагы негизи айыл өкмөттөрдө эле бар да. Жергиликтүү кеңештен ушун айыл өкмөттөргө да рахмат айтышыбыз керек. Баары эле туура түшүнүп, мектептерге баардыгы жардам беришти да. Тойса азыр биздин мектепте 14-жылдын сентябрынан баштап суу чыгат. Жалпы мектептерибизде суу чыгат. Аристон коюп коюшкан ызык мустак суу чыгат да. Жана септик аркылуу колдонулган суу мектептен чыгып кетет. Актөбө айыл аймагындагы Акчалуулуу Дүйшөн атындагы орто мектебинде 1127 окуучу билим алса, анын ичинен башталгыч класстарда 477 окуучу ысык тамак менен камсыз болгон. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектеп тамак ашын оптималдаштыруу долбоорунун алкагында мектептин ашканасы толук жабдылып, керектүү жабдуулар орнотулган. Ал эми Актөбө айыл өкмөтү тарабынан 120 000 сом каражат бөлүнүп, суу киргизилип, ремонт иштери жасалган. Натыйжада окуучулар ысык тамак менен камсыз болуп, камкордукка алынган. Азык-түлүк программасына өткөндөн бери биз биринчиден ага чейин суу киргизилди, айыл өкмөт каржылады. Андан кийин биз ал менен бир жарым жылда иштедик. Анан былтыркы жылдын марттын 1-нен баштап ушу эмелер оборудовать этти. Андан бери ага чейин деле берип атчыбыз 5 күн ысык тамак. Андан бери деле жакшырып калды. Азыркы күндө балдардын тамак ишүүсү жакшы. Бардыгы катышуу основной жакшы. Көңүлдүү келишет балдарыбыз. 3 күн ошо бюджеттен каржыланат. Молочный питание болот. Каша болот, кашанын түрлөрү болот. Анан 1 күн айыл өкмөтүнүн эсебинен суп болот, 1 күн ата-эненин эсебинен суп болот. Мектеп тамак ашын уюштуруунун өзү балдардын саламаттыгына, терең билим алуусуна өбөлгө түзөт. Анткени акыркы жылдардагы тажрыйба көрсөткөндөй, балдар мектепте өздөрүн сергек сезип, сабакка болгон кызыгуусу артууда. Мектептен берген тамактар жагат. Тамактары да дамдуу, витаминдүү, тамак үчүн адегында үйрөтүшөт. Когда мы кушаем, они дают нам энергию, потому что мы хорошо учимся. Мне нравятся все блюда. Биз тамак ичердин алдында колубузду жууп тамак ичебиз. Бизге эжейлер туура тамактанууну үйрөтөт. Мектептин тамактары абдан таамдуу. Биз кээде үйдөн тамак ичпей калабыз. Ошондо биз мектептен тамак ичебиз. Мектептин ашпоочулары бизге абдан даамдуу тамактар жасап беришет. Балдардын мектепте ысык тамак менен камсыз болуусуна ата-энелер өздөрү дагы кызыктар. Андыктан ата-энелер өздөрү ашканага келип даярдалган тамак ашка көзөмөл кылып турушат. Бул мектепте мен 2 балам билим алат. Биз бул мектепке келип балдардын тамактары кандай болуп атат көзөмөлгө алып турабыз. Мисалы үчүн абдан жакшы тамактары, витаминдүү. Мектептеги тамактануу бул биздин балдардын келечеги деп эсептейм. Себеби кээ бир балдар үйүнөн тамактанбай келишет, а кээ бирөөлөр эртең-менкисин тамакка табити жок болуп, үйлөрүнөн тамактанбай келишет. Ошолор мисалы үчүн 2 сааттан кийин тамактанышып, билимге умтулуусу, билимге кызыгуусу аябай күчөйт деп ойлойбуз. Буга кошумча мектеп тамак ашын уюштурууда Бакай Ата районунун мектептеринде балдардын тамак ашын жакшыртууга багытталган 5 жылдык программа иштелип чыккан.
Окуучулар үчүн ысык тамак дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектеп тамак ашын оптималдаштыруу долбоорунун алкагындагы технологиялык картанын негизинде даярдалат. Ошондой эле тиешелүү талаптар жана эрежелер толук сакталган. Эртең менен ар бир күнү эртең менен келип ашпозчу менен байланышып, ушул жерде тамактын кандай даярдалганын, тамактын качествосуна көңүл бурабыз дагы контролдук пробаны снимать этебиз. Контрольный проба алынганда тамактын даамы, калориясы, тиги контрольный порцияга кое турган жанагы булочканын, кашанын, чайдын даамын алып туруп, мына ошону таразага тартып, веске тартып, анан витринага ушул контрольный пробаларды коебуз. Андан тышкары ошол балдар тамакка келгенде, мугалимдер балдарды тамакка алып келгенде баягы контрольный пробаны көрүп, ошого карата тамакты сурап ичүүгө, алардын текшерүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле ата энелер комитеттери күнүнө келип ошол даярдалган тамактарга көңүл бурушат. Мына ошол контрольный пробаны кабыл алып, тамакты ичүүгө уруксат бергенден кийин биз журналга кол коюп беребиз. Тамак ичирүүгө уруксат берилди деп. Андан кийин анан балдарга тамак коюп бериле баштайт. Ошол эле контрольный пробаны биз 2 сутка муздаткычта сактайбыз. Актөбө айыл аймагындагы Акчалуулуу Дүйшөн атындагы орто мектебинин директорунун окуу иштери боюнча орун басары Калима Көкчолокованын айтымында дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ашпозчулардын тажрыйбасын арттырууга, өз ара тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Буга кошумча окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылуу, алардын физиологиялык калыптануусуна, ошондой эле сапаттуу билим алуусуна зор өбөлгө түзүүдө. Жалаң эле жумуш менен алектенишпей, булар дагы өздөрүнөн бири-биринен опыт алмашып турганга райондун деңгээлинде семинар өтүп турушат. Тиги азык-түлүк программасынан келип дагы буларга окуучуларды катыштырып, витаминдүү тамак деп азыктарын өздөрү алып келишип, бул жерден бир айда бир класс менен мисалы өтсө, кийинки айда башка классты катыштырып, окуучулар менен чогуу бирдикте ашпозчулар менен чогуу салаттарды жасап, окуучуларга үйрөтүп, ошол эле күнү тамактанып, азыктандырып кетишет. Тамактангандан кийин окуучунун билим деңгээли да көтөрүлөт экен, окуучунун физиологиялык өнүгүүсү да жакшы болот экен. Бүгүнкү күндө Бакай Ата районунда дүйнөлүк азык-түлүк программасына кирүүгө даярдык көрүп жаткан мектептердин катарында Султаналуу Улуу Кушубак атындагы орто мектеби да бар. Аталган мектепте 518 окуучу билим алса, ата энелердин колдоосу менен 210 окуучу ысык тамак менен камсыз болгон. Мектеп директору Айна Ниязалиеванын аракети менен Акназаров айыл аймагы тарабынан 172 000 сом каражат бөлүнүп, учурда ашкананы азыртадан ремонттоо иштерине даярдык көрүлүүдө. Үнөмдөлгөн каражатыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошонун эсебинен жанагы дүйнөлүк азык-түлүк программасына кирген мектептер менен тажрыйба алмашуу биздин райондо жакшы жолго коюлган. Ошондой болсо дагы биз жанагы технологический карта приготовления блюд деген атайын китепчеси бар, колдонмо. Ошол методикалык колдонмонун негизинде апрель-май айларына эгерде өкмөттөн келген каражатка бир жума, эки жумасы, айдын 2 жумасы бул 2 күн каша болсо, биз 3 күнүн эт кошулган шорпо коштук да. Андан башка 2 жумасына өкмөттөн келген каражаттан 3 жолу каша болсо, биз 2 күнүн эт кошулган шорпо. Кыйынчылыктар болгону менен балдарга ысык тамак берүүгө жетиштик. Мунун өзү балдардын сабакка болгон кызыгуусуна өбөлгө болуп, көңүлүн көтөрүүдө дешет ашпозчулар. Биз мурун ойлогонбуз да, кыйын, бизде условия жок. Анан баягы чай деле беребиз деп болмогон, кантебиз деп кыйналганбыз. Бирок кыйынчылыктар болду. Бирок балдар тим эле ошол күндү күтүшөт да, ошол убакытты күтүшүп, тим эле чуркап кечет. Эже бир кокусунан бир свет өчүп калып, бирден солуп калып жетишпей калсак, эже тамак качан болот дешип, аны ата энеден киргизген тамак бизге аябай эле жакшы болуп атат. Балдар жакшы ичип кетишип атат баардыгын. Анан кетип баратканда да эже рахмат, тамагыңыз даамдуу экен дешип, ушинтип ыраазылыгын берип кетишет. Султаналуу Улуу Кушубак атындагы орто мектептин ата энелер комитети мектеп жетекчилиги менен тыгыз иштешип, балдардын келечегине кам көрүүгө колдоо көрсөтүп келишет. Балдары курсактары ток, сабактарга аябай көңүлдүү отуруп, мугалимдер деле айтып атышат да, ушу жакшы, ушу тамак неметкенден кийин аябай жакшы сабакта да жакшы кабыл алып, сабактарга да жакшы эметет деп жооп беришет деп. Ата энелер баарыбыз түшүнүп, аябай аракет жасап, өзүбүздүн ыраазычылыгыбыз менен мындай тамакты уюштуруп берип атабыз. Биз мен өзүм баарысын карап, ундарды өзүм алып келип, баарысын продуктысына чейин өзүм катышып, баарын контроль кылып атабыз.
бүт отчет эметилип, баарынын счет фактуралары бар, алып келген нерселерибиздин баарысы эми кайсы ата эне, кайсы ким келип сураса дагы биздин отчетубуз даярда, бүт баарысы документально эметилет. Жоодар аталган мектептин 1-классында билим алат. Мектептен тамактануу ага абдан жагарын айтат. Мектептен чай, булочка, шорбо ичебиз. Шорбонун ичинде эттерди да кошуп беришет. Мага шорбо абдан жагат. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк азык-түлүк программасына кирүүгө даярдык көрүүнүн алкагында Султаналы уулу Кушубак атындагы орто мектеби кошумча чарба уюштурууну колго алган. Мектептин айланасындагы 1 гектар аянтка 828 түп кара өрүктүн көчөтү отургузулган. Мектеп директору Айна Ниязалиеванын айтымында 3-4 жылдан кийин кара өрүктүн түшүмү балдардын тамак ашына, ошондой эле түшкөн киреше мектептин кем каршын толуктоого жумшалат. Мектептин айлана тегереги бул 1 гектарга жакын аянт бар экен. Аянттын бардыгы бош экен буга чейин. Анан биз ар ойлондук, бер ойлондук. Анан бир оптималдуу вариантын таап, мындай бир өтө деле каражатты талап кылбаган ар бир үйдө кара өрүктүн түптөрүнөн чыккан көчөттөрү бар. Мына ошо көчөттөрдү эле касып келип, окуучулардын күчү менен отургузуп койдук. Бүгүнкү күндө 828 түп көчөт отургузулду айлана тегерекке. Анан ошол ар бир участокты, мисалы үчүн айлана тегеректе участоктун бардыгын мындай бир кичинекейирээк участокторго бөлүп, опытный участок катарында ар бир класска бекитилип берилген. Булар суу куюшат, карашат. Эгерде быйылкы жылы өнбөй калса, эмки жылы кайра ошону алмаштырат аны. Анан биз линейкада айтып атабыз, эгер ар бир кара өрүк түп, мисалы 2000 сомдон акча берсе, 800 түп кара өрүк мектепке келечекте 1.600.000 сом акчаны каражатты берет. Бунун каражаттын эсебинен мектептин көп проблемасы чечилет деген ой менен ушундай пландадык да. Мындан сырткары аталган мектептин жетекчилиги демөөрчүлөр менен тыгыз байланышта кызматташып, мектепте ысык тамак уюштуруу аракеттеринде алар кошумча колдоо көрсөтүүдөн баш тартпай тургандыгын белгилешет. Бүгүнкү күндө биздин мектепте 6 спонсорубуз бар. Булар өздөрүнүн үй бүлөлүк каражаттарынан мектеп үчүн бир топ жумуштарды жасап атышат бүгүнкү күндө. Себеби ошонун бири Сорон клуб Сыргак акебиз бүгүнкү күндө жетишпеген китептерди тизмесин алып барып бердик эле. Буга 80.000 сомго китеп алып келип берди. Андан башка ушу Султаналы Кушубак агайыбыздын кызы бар, Жеңишгүл эжеке. Бул кызы ошо билим сапатын көтөрүү үчүн ошо чейрек сайын балдарга стимулдук жардамдарды берип турат. Чейрек сайын 5.000 сом. Бул андан башка бир класс кабинетке компьютер алып келип берди. Андан башка бир класс кабинетте парта, стул, доска менен жабдып берди. Ушул эле эжекебиз жылына 5 мугалимди көлгө бекерий салдырат экен. Ден соолуктарын чыңдоо максатында. Ошондой эле Акжолук Майдар деген дагы бир ушул эле мектептин бүтүрүүчүсү бар. Бул бүгүнкү күндө 20.000 сом каражат акча берди. Мына балдардын адеп залын жасап койдук бүгүнкү күндө. Себеби дегенде булар балдардын тамактануусуна жардам берүүдөн деле баш тартышпайт. Мектеп тамак ашын оптималдаштыруу долбоорунун алкагында мектептерде кошумча чарбаларды, күнөз каналарды уюштурууга айрыкча маани берилүүдө. Бакай Ата районунун акиминин орун басары Айжамал Шамбетованын айтымында, быйылкы жылы мектептерде кошумча чарбалардын аянты 22 гектарга жеткен. Кошумча чарба бул негизинен аябай жакшы болот экен. Кошумча чарба боюнча былтыркы биздин презентациябызда ошондо улуттук деңгээлде ушул шашке тамак боюнча биз презентация бергенде, ошондо эсептегенде биздин мектептерде Бакай Ата району боюнча 17 гектар жер айдалчы. Быйыл мына азыр ушул акыркы такталган маалыматтар боюнча 22 гектар жер айдалат. 22 гектар жерде ар кандай мектептер негизинен фасоль айдашат, картошка айдашат. Анан кийин быйыл өзгөчө быйыл аябай чоң басым кара өрүккө жасап атабыз да. Кара өрүккө жасап атабыз 1000ден ашык түп кара өрүктөрдү отургузуп атабыз. Анткени ушул 1-2 жылдын ичинде толугу менен районду чайдан чыгарып жалаң компотко өткөрөлү деп атабыз балдардан. Быйыл бүт мектептерге сунуш берип атабыз, бирок колго алынабы алынбайбы ар кандай шарттар болот экен. Мисалы Дүйшөбаев мектебинде кызыл чагыр фасолду 2 жылдан бери жакшы эгишип, 2 кап 3 кап алса, ошол 1 жыл балдарга фасолевый суп берилет ошол мектепте. Анан кийин ошол эле ошол мектепти мен айтып кетким келет.
өзүнүн эле ошол столовыйында айнегинде жашынакай болуп туруп петрушка, укроп өстүрүшөт. Ошондой эле көмөкчү мектебинен чыккан капусталары, картошкалары ошол бир жылга шашке тамакка көмөк болот, жетет. Соңунда белгилей кетсек, бүгүнкү күнү мектептерде ысык тамак уюштурууга мугалимдер гана эмес, ата-энелер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кызыктар болуп колдоо көрсөтүп келүүдө. Муну соңку жылдардагы тажрыйба өзү көрсөтүүдө. Бурмагүл Чабдарова, Зина Акматова, Адлет Бакеров, Бакаят району.